Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда онлайн доктор теледолбоору. Мурундан токтобой кан агуу жашоого коркунуч алып келет. Эгерде кан көп кетип калса, анда адамды өлүмгө дуушар кылат. Программабызды баштаардын алдында атайын даярданылган тез жардам аттуу жаңы рубрикабызды сунуш кылабыз. Кровотечение чоң кишилерде, анан балдарда да болот. Эгерде чоң кишилерде болгон болсо, адам өзү биринчи жардамды өзүнө кыла алат. Балдарды мурундан кан акканда жанындагы ата-энеси, бир туугандары жардам бериш керек. Мурунда кан тамган чоң кишилерде бул 90% героиновый наркоманияда болот. Андан кийинки орунда бул мурундун ичиндеги чел кабактын ооруларында болот. Андан көп убактарда бул бат артериалык давление көтөрүлүп кеткенден болот. Чоң кишилерде да болот, бул аллергический ринит деп коебуз. Мурундун ичинде чыккан онкологиялык оорулар. Балдарда болсо көбүнчөсүн инородное тело деп коебуз. Мурундун ичиндеги каңгылжаарга кичинекей шарик, кээде кичинекей балдар салып ийишет. Ошол көпкө жүрүп калганда же болбосо ошол чыл кабакты чийип кеткенде травма. Ошол травмаларда дагы мурундан кан агат. Экинчиден бул аденоиды деген оору бар. Балдардын бир 70%-нде болот. Уктап жаткан бөлүмү, ойноп жаткан садиктеги бөлмөлөр кургак болгондо абасы, ошондо дагы көп убакта кезигет. Чоң ооруларга кайрылсак, анда балдарда бул кан ооруларынын гемофилия деген оору бар. Андан башка кандын уюшунун оорусунда дагы мурундан кан аккан болот. Күн ысыган убактарда балдар шапкасы башында баш кийими жок көп убакыт жүрсө, 2 сааттан ашык жүрсө сыртта, анан суу ичпесе, ошол убактарда күндүн нуру баштарына түз тийсе, ошол убактарда да балдардын мурдунан кан тамат. Мурдунан кан акканда чоң киши болобу, бала болобу, адамды башын кичине ылдыйлатып отурганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан 10 мүнөттүн ичинде моореки кемирчекти, мурундун кемирчегин басып, анан адамды сураныш керек. Оозуңуз менен дем алыңыз деп. Ушундай кармап турганда шилекейин, оозуна кан толгон болсо, шилекейин түкүргөнгө кичинекей лоток деп коебуз, ошокини кармап турсак болот. Же болбосо үйдө чыны болобу, кичинекей тазик кармап туруп, оозунда кан чогулса түкүрүп туруш керек. Анан ушул убакта айтышыбыз керек, эч кандай катуу жутпасын, башын чайкабай, тынч туруп турса, анан 10 мүнөттөн кийин кой берсек, мурунда кан жок болсо, анда ошону менен токтоп калат. Эгерде дагы эле кан аккан болсо, дагы эле ушул жогоруда айтылган процедураны дагы бир жолу 10 мүнөт кайталашыбыз керек. Эгерде экинчи 10 мүнөттө дагы мурундан кан акканы токтобосо, андан дагы бир эле жагынан эмес, экинчи жагынан да пайда болсо, анда тез жардам машинасын чакырып, ооруну ооруканага жеткизишибиз керек. Кээ бир убактарда ошо мурунду кармагандын алдында адам сознаниясын, эс акылын жоготпосо, колуна кичинекей чүпүрөк, колдун алдында полотенце болобу, кол арчы, носовой платок, муруну арчыган жоолук берип койсок болот. Адам өзү оозун сүрүп
бала дагы ошентип турса болот. 10 мүнөт кармаган убакта эгерде чоң киши болсо өзүнө карматып туруп, анан муз ушу мурундун кырына коюшубуз керек. Муз койсок болот, холодильниктен алып продуктуну деле, кичирээк кусок продукту болсо муздатылган, ошону койсок болот. Же болбосо муздак суу менен кичинекей тканьди суулап туруп, ошону да ушул жерге коюшубуз керек. Өйдө эмес, именно бул мурундун кырына коюшубуз керек. Ошол эле кол жуугучту эмеге, крандын астындагы сууга суулап туруп, муздагына анан мындай кылып коюп койсок болот. Кан токтоп калгандан кийин оору кишиге сөзсүз айтышыбыз керек, катуу мурунду тазалабасын. Эгерде 2 же 3 жолудан көп болсо кан аккан, анда сөзсүз лор врачка барыш керек. Көп убакта туура эмес кылган нерсе бул адамды чалкасынан жаткызып койгон. Кекиртек менен барып ашказанга кан уюлат. Ашказанга барганда ал бир 2 саат адамга дискомфорт кылат. Анан уюган кан бир 2 саат, 3 саатта только кичине эрип баштайт. Ошол адамга жаман жытап келип мурдуна, андан дагы кээде ошо оозуна кандын жыты келгенде, адамдын кускусу келсе, мурундан кан тамган дагы күчөйт. Ошондо оору баш айланат, өңү кубарат, анан жыгылып калышы мүмкүн, же болбосо эсин жоготот. Андай болсо, анда бул оору, конечно, тез жардамды чакырганга бизди мажбурлайт. Көп убакта кичинекей кан акса дагы баары бир туура эмес, адамды чалкалатып жаткызып койгон. Ошол эле кан мурундун ичинде дагы, жанагы каңылжар деп коебуз, ошолордун ичинде да токтоп калышы мүмкүн. Андан кийин инфицироваться этет деп коебуз. Ошол себептен ал жерде гайморит, синусит деген оорулар пайда болушу мүмкүн. Катуу чимкирбесин, күнгө кайра чыкпасын, ысык тамак, ушул убакта ысык суу, ысык чай ичпеш керек. Себеби ал ысык нерселер кан тамырларды кайра чоңойтот, анан кийин кайра кандын аккан, мурундан кан аккан кайра кайталанышы мүмкүн. Муздак нерсе, кичине муздак суу, тамакты дагы муздагынан тандап ичип турса болот. Бирок бир 2 саатка чейин такыр тамак ичпей эле суу эле ичип турса, ал андан да жакшы болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз түз эфирде иштейбиз. Студиянын номери 510018. Суроолоруңуздар болсо, байланышка чыксаңыздар болот. Учурда күч алып турган оорулардын бири богок же зооп оорусу. Бул оору жыл сайын жашарып, балдардын арасынан тамырын терең жоюуда. Бүгүн сиздер менен богок же зооп оорусу тууралуу сөз кылабыз. Биздин студиябыздын бүгүнкү мейманы Бишкек шаарынын эндокринологиялык диспансеринин дарыгер бөлүм башчысы, дарыгер эндокринолог Жоошбаева Кайыргүл Болотбековна. Саламатсызбы? Убактыңызды бөлүп студиябызга келгениңизге биз кубанычтабыз. Кайыргүл Болотбековна, ушу Кыргызстанда богок же зооп оорусунун акыбалы кандай? Жана негизи эле богок оорусу деген эмне? Ошо жөнүндө айтып бересизби? Богок оорусу бул баягы калкан безинин жабыркашы. Калкан без өзү кичинекей орган болсо дагы бизге абдан керектүү санда, керектүү гормондорду бөлүп чыгарат. Ал болгону бир гана йод деген микроэлементтин жетишсиздигинен пайда болгон оору бул богок оорусу деп аталат. Бизде Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан йоддун саны абдан аз. Жер кыртышында, биз жуткан абада, сууда, азык заттарда ошол йоддун саны аз болгондуктан бизде ушул көйгөй бар.
йод микроэлемент бул биздин организмде жок, сырттан кирет да. Ошол себептен тамак аш аркылуу биз колдонобуз дагы. Ал калкан бездеги бизге керектүү тироксин жана триодтиранин деген эң маанилүү 2 гормонду бөлүп чыгарат. Бул гормондор бизге мээнин иштешине, кичинекей түйүлдүктүн мээсинин калыптанышына, анын өсүшүнө, аялдын аял болуу функциясына, жүрөк кан тамырдын иштегенине, зат алмашууга деги эле бүт абдан керектүү гормондор болуп эсептелет. Булар аз санда же абдан көп болгондо жанагындай богок оорусу пайда болот. Же болбосо алардын гормону нормада эле, бирок калкан без өзү йоддун жетишсиздигинен адамга керектүү санда гормонду чыгара берейин деп күчтөнүп иштей берет да, көлөмү чоңое баштайт. Ошол себепте да богок оорусу пайда болот. Нормада бул калкан без нормада аялдардыкы 18 сантиметр куб болот чейин. Эркектерде болсо 25 сантиметр кубка чейин болот. Ошол көлөмдөн чоңойсо бул эндемиялык зоб деп аталат. Ал эми иштери бузулса, ошол бузулганына жараша көп түрү бар богок оорусунун. Кандай түрлөрү бар бул дарттын? Мисалы үчүн шишиктүү богок бар, узловой зоб деп коет, мындайча айтканда, эндемиялык зоб жана ишин начар аткарса бул гипотироиддук зоб, көбүрөөк гормонун чыгарса бул тиреотоксикоздук зоб деп коет, богок оорусу деп. Ошондой көп түрү бар. Ар бир түрү ар түрдүү өтөт, белгилери ар түрдүү. Ошол себептен сөзсүз түрдө дарыгерге келип, ошол богок оорусун аныктап алып туруп, анан дарыланыш керек да. Биздикилер болсо жанагы реклама түрүндө көрүп алышып, йод ичиш керек экен, для ума и роста деп берип атса, мен жакшы эс тутумум жакшы болсун деп баягы иче беришет дагы. Ал туура эмес. Туура эмес. Ал башка оору чакырып алышы да мүмкүн да, йод кесепетинен башка ошол калкан безин башка оорусуна алып келиши мүмкүн. Айргүл Болотбек ана, сиз азыр ошо формаларын айтпадыңызбы бул дарттын? Ошол дарттын арасынан кайсы формасы көбүрөөк кездешет? Эндемиялык зоб абдан көп, богок оорусу. Анткени йод бизде жетишпейт деп атпаймынбы аз санда. Анан ошол себептен эндемиялык богок оорусу көп. Бул баягы калкан без көлөмү чоңоет дагы, жанагындай белгилерге алып келет. Кысат моюн жагы, муунтат, жанагындай жакасы туюк кийимдерди кие албай калышат, эске тутуму начарлайт, башы ооруйт. Ошол себептен анан алар дарыгерлерге кайрылышат. Дагы башка түрү ошол калкан бези чоңоюп, өзүнүн ишин көп аткара баштаса, жана гормондор көп чыга баштаса, анда бул гипертиреоиддук. Айргүл Болотбек ана, сөзүңүзгө аралжы, бизге телефон байланышыбыз бар бизде. Ошону угуп койсок. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп атабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Алло. Угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Мен сизге суроо берейин дегем да. Меники наоборот йодду көп деп чыгып атат да. Анан ошону кандай дарыланса болот? Элдердики көбүнчөсү эле йодду аз дешет, а меники наоборот йодду көп. Эмне дары ичесиз? Ошону кандай дарылансам болот? Кайсы дары? Ушундай кайрылсак болобу? Кайсы дары ичесиз? Рахмат, ошону жооп айтып койсоң. Рахмат сурооңузга. Бул йоду көп оору деп аталган себеби жана айтпадымбы? Гипертиреоз. Гипертиреоз. Ошол жөнүндө жаңы айтып келатканбыз, рас суроосу дагы ошого туура келип калды. Калкан бези баягы йод жетишпеген аймакта жашап, аябай күч келет дагы, өзүнүн көлөмү чоңое баштайт дагы, анан кандайдыр бир сырттагы таасирден, мисалы үчүн стресс болобу, же ысык күнгө күйөбү, ошол кезде калкан безинин иши бузула баштайт дагы, баягы көлөмү чоңго жараша ошончо көп гормон чыгара баштайт. Ошол себептен баягы адам арыктайт, тердейт, көзү чанагынан чыга баштайт, жүрөгү тез согот, денеси калтырайт, муундары баягы ооруп,
ошондой эч нерсеге жүрөгү тез тез жактырбай, согуп, ыйлагысы урушкусу келип, жөндөн жөн эле ыйлагысы келип, туталанып баштайт дагы. Ошол кезде ошол гормондун көп чыкканын басыш үчүн биз дарылайбыз да. Ошол убакытта ага йод кереги жок. Ошол себептен баягы йоду көп оору деп элдин арасында айтылат. Бир гана биз айтабыз йодомарин ичпегиле же йод кошулган дары ичпегиле. Анткени сиздин калкан без анча деле көп санда гормонун чыгарып атат. Бизге анын кереги жок, кайра биз аны басышыбыз керек дегендиктен элдин арасында баягы йоду көп оору деген түшүнүк калган да. Бул учурда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, эгерде шаардын тургуну болсоңор, Бишкек шаарынын үй бүлөлүк медициналык борбордон өзүңөрдүн дарыгериңерден жолдомо кагаз алып алып, шаардык эндокринологиялык диспансерга дарыгерге көрүнгөнү келсеңер болот. Түшүнүктүү. Рахмат. Дагы байланышка чыгып жатат теле көрүүчүлөр. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, угуп атабыз. Аутоиммунный тиреоидит деген болезнь Хашимото деген оору боюнча маалымат бере кетесиздерби? Макул. Рахмат. Сурооңузга. Ошол биздин калкан безде ар бир угуучунун суроолору ар бир ооруга туура келип атат да. Өзү токтолобуз ар бир ооруга. Хашимото деген аутоиммундук тиреоидит деген илгери диагноз коюлчу эмес, аз санда коюлчу да. Анткени гормоналдык изилдөөлөрдө антитела дегендерди карашчу эмес. Ошол себептен бул аз кездешчү. Эми азыр ар бир жанагы изилдөө борборлорунда ошол антитела тиропероксидазия, антитела к тиреоглобулину деген калкан безинин анализин жасашат дагы. Ошол көп санда чыккан үчүн ошол аутоиммундук тиреоидит деген оору көп кездешип атат. Гипердиагностика болуп атат, абдан көп. Бул аутоиммундук оору деген диагноз качан гана коюлат? Качан кандагы ошол антителанын саны көп болсо, анан калкан безинин көлөмү чоң болсо, анан калкан безинин жанагы иши бузулса, калкан безинин ишин жөнгө салуучу бизде мындай жөн тил менен айтканда тиреотропный гормон начальник бар баш мээде, гипофизде. Ошол начальник тиреотропный гормон баягы өзүнүн калкан безинин аткарып аткан ишине канааттанбай чоңое баштайт да, көбүрөөк боло баштайт. ТТГ деген гормон көбөйгөндө ошондо гана аутоиммундук тиреоидит деген диагноз коюлат. Анан аны дарыгер дарылайт, жанагы ошо гормон жетишпеген үчүн ошол гормонду толуктап дары ичкенде калкан безинин көлөмү кичирейет. Бул эмне себептен бизде калкан бези өзү жанагы эки гормондон тышкары антителалары бар. Нормада 0-дон 30га чейин ар бир адамда болот. Кээ бир адамдар кичине жогору болот, алар алып жүрүүчүлөр, носители деп коет да. Ал антителалар эч кандай зыян келтирбейт калкан безге. Кээ бир учурда кандайдыр бир факторлордун таасири аркылуу эми ал изилдене элек, бирок биз практика жүзүндө көрүп атабыз, тукум куйт да. Энесинде болсо, кыздарында дагы антитела жогору болот. Жогоңуз түшүнүктүү болду окшойт. Кечиресиз, дагы байланышка чыгып жатышат теле көрүүчүлөр. Алло. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатчылык. Менин суроом 50 жаштан ашкандан кийин йодомарин ичсе болобу? Же болбосо мурик астыдагы моюндун асты чоңоюп кетип атат да. Ошондонбу? 50 жаштан өткөндөн кийин йодомарин. Абдан жакшы суроо. Баягы эндемиялык аймакта адам жашай берип, калкан бези кичине жабыркап калат. Аз йод алат да, бирок керектүү санда гормонду чыгара берип, калкан бези кичине жабыркап калат дагы. 40 жаштан кийин дарыгердин аныктамасы жок, өзүңөр алып иче бергенге болбойт. Анткени йод индуцированный тиреотоксикоз деп коет. Калкан без жок жерде жашап атып, ал йодду көп санда кабыл алганда иши бузулуп кетиши мүмкүн. Өзү кайра автономия болуп башкача иштеп башташы мүмкүн да. Ошол себептен дарыгер аныктамайынча 40тан кийин йоддун пайдасы жок. Баягы репродуктивдүү
учурда аялдарга баягы төрөп кош бойлуу болгон кездерде сөзсүз түрдө ичиш керек. А эми 40тан кийин анын пайдасы жок, зыянынан дагы. Рахмат. Угуп атабыз, дагы байланышка чыгып жатат телекөрүүчү. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы. Угуп атабыз. Алло. Алло, сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Алло. Келсеңиз. Урматтуу телекөрүүчү, сиз эфирдесиз, угуп атабыз сизди. Эжеке. Biz Ош шаарынан чалдабыз, атым Улукбек. Мен эжемдин богоо бар эле, сыртына чыгып калган 3 жумуртка сыяктуу болуп 3 бар да, мына тамагында көрүнүп тура сыртынан. Анан ушундай Ош шаарындагы врачтар ушу 2 айдан бери дарылап атышат, лечение кылып кайра. Ушул жөнүндө бир аз маалымат берип кетесизби? Сурооңузга рахмат. Рахмат. Түшүнүктүү болду го. Бул дагы жанагы богоо коорусунун дагы бир түрү окшойт. Дагы башка түрү болот. Шишик түрү деп айтпадыңызбы? богоо коорусу, узловой зоб деп коет. Эми бул дары дармек менен ал дарыланбайт, таблетка түрүндөгү. Негизи 1 сантиметрга чейин шишикти баягы биз жөн эле көзөмөлдөп турабыз да, балким ошол эле 1 сантиметрга чейин шишик менен адам өмүр бою жашайт. Ал чоңойбойт, эч кандай кыжаалат кылбайт, терс таасирин тийгизбейт, бирок дарыгердин көзөмөлүндө болот. 1 сантиметрден жогору болгондо баягы кол менен дарыгер изилдеп атканда колго кармалса, андан биопсия деген анализ бар. Тонкоигольная аспирационная биопсия деп коет, пункционная. Ошол шишиктен анализ алынат дагы. Ал анализ лаборатордук жол менен цитологиялык изилдөөнү өтөт. Ошол жактан эгерде клеткалар, анын көп түрлүү клеткалар болот да, ошонун жыйынтыгын дарыгерге алып келет да, дарыгер эгерде операция кылыш керек болсо, жок 1 сантиметр болсо дагы, баягы начар клеткалар деп коет го, кийин баягы жаман ооруга айланып кетчү, ракка айланып кетчү, ошондой клеткалар болсо, анда дарыгер сөзсүз түрдө айтат, тезирээк 3 айга чейин операция жолу менен алдырып коюңуз деп. Эгерде анын ичи жакшынакай эле клеткалар болсо, баягы кийин ракка айланбачу клеткалар болсо, анда айтат, жөн эле жүрө бериңиз. Өсө баштаса, качан кыйнап, кысып, тамак өтпөй, үнү өзгөрүп, муунтуп баштаганда, жашоого кыжаалат кыла баштаганда, анда оперативдүү жол менен гана алынып салынат. Эгер ага чейин баягы шишик пайда болуп, бирок ишин бузса, анда анын ишин эле жөнгө салып дарылап турабыз, а шишикти баягы сордуруп, шишикти жок кылып салуучу дарылар жок. Таблетка түрүндө. Рахмат, түшүнүктүү. Дагы бир телекөрүүчү байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык? Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен мындай суроо берейин дегем да. Мен өзүм 54 жаштамын. Угуп атабыз. Мен мага жакында деген узловой зоб деген диагноз коюшту да, 5-6 сантиметр миллиметр деп. Анан? Айтып бериңиз, анан? Миллиметр. Ошону кантип аяктырса болот? Жалпы көлөмү канча экен? Рахмат сурооңузга. Жокпайбы. Ушул диагноз менен жүрөм да, эсиге лечение кылган жокмун. Бул учурда баягы айтпадыкпы сөзсүз түрдө, азыр УЗИ деген ультрадобуштук изилдөө аябай кеңири тарагандыктан, узловой зоб деген, шишиктүү зоб деген дагы диагноз аябай көп болуп атат. Балким негизи жана жогоруда айтпадыкпы, 1 сантиметрга чейин эгерде калкан безинин иши жанагы гормондук изилдөөдөн сөзсүз өткөрүш керек. Анын бардыгы нормада болсо, калкан безинин көлөмү дагы аял кишиники 18 сантиметр кубка чейин болсо, эркектики 25 сантиметр кубка чейин болсо, анда тийбейбиз. 1 сантиметрга чейин болсо, бул жөн эле
Сизге узловой, многоузловой зоб деген да диагноз коюлбайт, жөн эле баягы калкан безде шишиги бар деген эле диагноз. Эгерде иши жакшы болсо, анда тийбейт. Жарым жылда бир ультрадобуштук контролдо эле өтүп турасыз. Түшүнүктүү. Кайргүл Болотбековна, жанаттан бери ошо оорунун белгилерин айтып бербедиңизби? Формаларынын кайсы кандай белгилери бар деп? Гипотиреоидный белгиге зобко келдик. Ал жерде калкан бези качан өзүнүн гормонун аз чыгара баштаганда, аз санда адам шишип баштайт. Жанагы көп чыккандын эле тескериси болот да. Адам шишип баштайт, денеси кургайт, акыл эси кичине эске тутуму начарлайт. Берки гипертиреоиддук жана тиреотоксикоздо көп гормону чыкканда адам тердеп, бир жерде отура албай, уйку качып, эме болсо бул жакта тескерисинче адам уктай эле берет, уйкусу келет, шалдырап баштайт, кыймылы дагы басаңдап калат, эчтеке көңүлү келбейт. Баягы аябай оор болуп баратканда тили да чоңоюп, шишик тилинде шишитип, сүйлөгөндө да булдуруктап сүйлөп, баягы ою да бир жерде болбой, толук оюн айта албай, жай кыймылдап, баягы кандагы гемоглобин ылдый түшө баштайт, кандын майлуулугу жогорулайт, зат алмашуу бузулат да. Ошондой белгилер пайда болгондо шишик басат көбүнчө, анан жүрөгү жай сого баштайт. Дегенде тез соксо, мында тескерисинче жай сого баштайт. Адам үшүкчөл болот. Берки көп чыгарган гормон гипертиреоидный формасында болсо, анда адам тердеп эле ысык помещенияны көтөрө алышпайт, баягы жайды, ысыкты көтөрө албайт. Бул учурда берки гипотиреоидный формасында болсо, кайра адам үшүйт, чыйрыгат, жай кыймылдап баштайт. Бул учурда калкан безинин гормонун толуктоочу дары менен дарыланышат да, тилекке каршы өмүр бою дарыланышат. Калкан без кайра калыбына келбейт, өмүр бою дарыланышат ошол дарыны. Ордун толуктап турат, сырттан таблетка түрүндө гормондор менен толуктап турат. Түшүнүктүү. Кайргүл Болотбековна, жанагы ооруну аныктоош үчүн ультрадобуш изилдөө өтүш керек дебедиңизби? Андан башка кандай дагы аныктоо жолдору бар? Эң биринчи дарыгер баягы кайрылганда, пациент кайрылганда кол менен сыйпалап көрүп, ошондой эң биринчи ошондой караш керек да. Ар бир адамдын калкан бези 3 бөлүктөн турат. Оң жана сол моюнчасынан турат. 2 бөлүгү, оң жана сол бөлүгү, ар бир адам өзүнүн биринчи манжасынын баш фалангасы менен барабар болот да. Эгерде дарыгер карап атып, пациенттин колун карайт дагы, ошол менен баягы калкан безин сыйпалап көрөт дагы. Эгерде аныкынан чоңураак болсо, колго кармалса, бул биринчи степендеги богок оорусу деп коюлат. Эгерде ошол кармалып атып өзү чоң эмес, жанагындай шишик кармалса, анда бул жана шишиктүү зоб, узловой зоб деп аталат. Катуу болсочу кармаганда? Катуу болсо, бул жанагы аутоиммундукка окшош да, аутоиммунный тиреидит деп коет. Катуу таштай, чынында мындай быдырлакей болгон учурлар да кездешет. Кечиресиз, сөзүңүзгө аралжы. Дагы телефон байланышыбыз бар. Угуп атабыз. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Менде эме дегенде узловой зоб дегенде, анан кийин 3-5 сантиметр дейт. Анан кийин мына эже айтмакчы көз уктайм. Мындай көз үшүйүп. Ошо сөзсүз алдырышым керекпи? Же мындай дарыласам деле болот. Эч кандай эме болушпайт да, сен алдырышым керек деп эле жакшы маани берип карашпайт да. Мен алыска Карагүл районунан чыгып аттым эле. Түшүнүктүү, рахмат сурооңузга. Бул жерде жанагы ишин аныкташ керек да, эң биринчичи. Эгерде чынында шишиктүү, анан гипотиреоидный да болушу мүмкүн, иши да бузулушу мүмкүн. Эгерде гипотиреоз болсо, анда дары менен дарыланып, жанагы шишик
кыйнабаса, анда алдырбай эле ишин оңдой берсе болот, таблетка түрүндө дарыны ичип. Бирок сөзсүз түрдө жанагындай 3-5 сантиметрди биопсия алыш керек. Ичин көрүш керек. Жаш окшойт үнүнө караганда, жаштардыкын сөзсүз түрдө карап изилдеш керек да, биопсия алыш керек. Кайсы жолу менен дарылашты? Ошондо аныкталат. Аныкталат, рахмат. Дагы бир байланышыбыз бар. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Угатабыз? Угатабыз, сиз эфирдесиз. Алло. Саламатсыздарбы? Биз возрождение байрамы жөнүндө сурайын. Кечиресиз, дагы бир жолу кайталап кетсеңиз? Алло. Возрождение байрамы жөнүндө сурайын дедим. Түшүнүктүү. Турабыз. Эми возрождение деген бул баягы биодобавка да. Бул дары дармек эмес. Анын составында дагы йод бар. Эми жанагы шишиктүү ооруларга йоддун кереги жок. Ошол себептен муну дагы аныктап туруп, эгерде тыйыныңар көп болуп, ошону алып ичкиңер келсе, алып ичсеңер болот. Бирок ал калкан безинин ишин оңдобойт, жана шишикти сордуруп жок кылбайт. Аны сөзсүз түрдө баягы ишин аныктагандан кийин профилактика түрүндө жанагындай шишиктер жок, иши жакшы болсо, тыйыныңар болсо каршы эмеспиз. Бул жөн эле биодобавка, таблетка түрүндө дары эмес. Мен дарыгер катары эми аны айта албайм, сөзсүз алып ичкиле деп айта албайм. Айта албайсыз, туура. Дагы байланышыбыз бар, телефон. Саламатсызбы? Угатабыз? Саламатсызбы? Сиз байланыштасыз, угатабыз. Коюлуп калды окшойт. Кайрылып мына жана айтып берип атпаңыз негизи аныктоо жолдорун. Ошол манжа менен эң биринчи аныкташ керек. Андан кийин зоптун эми классификациясы жөнүндө айтып кетелик. Кээ бир хирургдар баягы илгерки классификация менен кое берет, 5-степень, 4-степень деп. Азыр андай коюлбайт, азыр болгон 3 эле степень бар. Жанагы манжасы менен барабар андан чоң эмес болсо 0 степень. Эгер андан чоңураак болуп калса, бирок көзгө мындай караганда, мойнун караганда көрүнбөсө, бул 1-степень. Көзгө көрүнсө, аябай чоң болсо дагы, кичине көрүнсө да, бул 2-степень. Көбү аябай чоң болсо, меники 5-чи, меники 4-чү дей берет. Ал 2-степень деп аталат. Анан баягы дарыгер кичине өзүнө ишенбесе, балким бир жагы чоңураак, бир жагы кичинерээк кармалып же бир шишик кармалып кетип кайра кармалбаса, анда ультрадобуштук изилдөөгө жөнөтөт. Ал жактан толук жанагы көлөмү эсептелинип чыгат да. Анан сөзсүз түрдө жанагы ишин аныкташыбыз керек. Гормондорду карап, антитиласын карап, сиз айтып атпайсызбы, катуу болсо эмне деп. Эгерде аутоиммундук тиреоидит болсо, ал катуу болуп кармалат. Сөзүңүзгө аралчы, кечиресиз, дагы уюлдук телефон менен байланышка чыгып атат. Угатабыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен сиздерге суроо берейин дедим эле. Биздин бир ошто бир эжелерибиз бар, анан зообу чоңоюп кетип, больницага көрүнүп операция жасаңыздар депти. Ошто биз жасай албайбыз, Бишкекке барып жасагыла деген экен. Ал эми Москвага кетип калды, Москвада жасатам депчи. Бишкекте ушунчалык эле кымбатпы? Түшүнүктүү сурооңуз. Эми эгерде зоптунда богок оорусунун дагы түрлөрү бар, операция кылчу, жанын кыйнап, анткени жанында чоң кан тамырлар жатат. Ошолорду кысып, же болбосо загрудинный зоб деп коет, өзүнүн эле түзүлүшү көкүрөк нар жагында болсо дагы ал абдан кыйнайт адамдычы. Ошол учурда дары дармектин менен дарыланып көрүп ал жардам бербесе, анда оперативдүү жол менен дарылайт. Биздин Кыргызстанда жакшынакай эле абдан көп таланттуу хирургдарыбыз бар, опыттуу хирургдарыбыз бар. Ошонун баардыгы эле операция жолу менен эле алат. Бул азыр бизде миграция күч алгандыктан көп эле балдары, туугандары ушундай Россияда, чет өлкөдө болгон үчүн
билбейм эмне себептен ошол жака барып дарыланууну туура көрүшөт да. Менимче жол киресе эле 2 эсе чыгып кетет окшойт. Бизде Кыргызстанда андай деле кымбат эмес операция кылуу. Эми возможность болсо Москвага барып деле, чет өлкөгө барып деле эч ким каршы жасатса, эмес. Эч ким каршы эмес. Шарты болсо, шарты барып кыла болсо берет. Москвага барып жасатса деле болот. Биздин Кыргызстанда жасалат. Андан дагы жанагындай онкологиялык шишиктүү бездер бар. Аларды жасайт. Жанагындай тиреотоксикоз деп коет, өзүнүн гормонун көп чыгарган учурду дагы абдан жакшы таланттуу хирургдар операция кылышат. Рахмат, түшүнүктүү болду окшойт. Дагы бир суроолорубуз бар, телефон чалуубуз бар, угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин суроом диффузный азыр. Первый стадий деп бергенде диффузный жоқ. Первый стадий. Ушуну 2 жыл ошондой чыкты, 3-нчы жолу барганда, каждый 3 ай сайын текшерткенде 3-нчы жолу барганда жок болуп чыкты. Это может быть? Рахмат сурооңузга. Бул учурда баягы УЗИст, ультрадобуштук изилдөөнү аткарып аткан доктор сөзсүз түрдө көлөмүн эсептейт, узунун, туурасын, анан Степенин, толщинасын текшерет да, аныктайт. Ошол УЗИ ультрадобуштук дарыгердин кызматы эмнеде? Ошол көрүп турган калкан безди көлөмдөрүн эсептеп жазат дагы, анан кандай түзүлүштө, шишик барбы, жокпу, болду. Ал эми ошону дарыгер эндокринолог окуп туруп, жанагы көлөмдөрүн эсептеп туруп, өзүнүн коэффициенти бар, өзүнүн баягы схемасы бар, кандай эсептеш керек. Ошону карап эсептеп туруп, анан кийин дарыгер диагноз коет. Ультрадобуштук изилдөөнүн аныктамасы боюнча, койгон диагнозу боюнча жүрө берген болбойт. Аны сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылсаңыз, дарыгер кармап көрөт, жанагы УЗИникин эсептейт, карайт, анан сизге диагноз коюп берет. Ошол барбы же жокпу? Ультрадобуштук изилдөөнүн негизинде ал дарыгер сизге диагноз коюп бербейт. Ал жөн эле көрүп турган нерсесин эле так маалымат кылып жазып бериш керек. Аны дарыгер өзү көрүп түшүнүп алат эмне жөнүндө болуп атканын. Рахмат. Жана аныктоо жолдорун улантсак, боок оорусунун. Анан кийин гормонго келгенбиз. Гормондорду аныкташ керек, антителаны караш керек. Анан жанагындай шишик бар болсо, айтпадымбы, тонкая игольная аспирационно-пункционная биопсия деп коет. Ошол жолу менен шишикте эмне бар экенин аныктайт. Шишик түрүндө эле жасалат. Башка түрүндө кармалса. Колго кармалса. Шишикти эле ичинде эмне бар экенин аныкташ керек. Бирок көбүнчөсү коркот ушул процедурадан. Бирок жасатыш керек. Сөзсүз түрдө анын коркунучу деле жок, эч кандай обезболивать этпейт. Бир гана баягы тазалап, обработка кылып, ультрадобуштук изилдөөнүн негизинде баягы контроль менен ошол шишикке түшөт дагы, ошол шишиктеги ичиндеги нерсени сордуртуп алып, анан анализге жөнөтөт. Дагы лабораториялык жолдору, аныктоо жолдору. Ошол гормоналдык эле изилдөө. Кан чыкканды алсак. Ошол кандагы гормондорду кандан аныктайт. Венадан алынат дагы ачкарын. Ошол жерде жанагындай тиреотропный гормон ТТГны карайт. Анан калкан безинин гормону Т4 свободныйды карайт. Анан антитела к тиропероксидазе, к тиреоглобулину, ошол болгону ушул эле. Негизгилер ушулар. Негизи 7-8 анализи бар, анын баардыгын карай бергенде кереги жок. Эми дарыгер өзү жөнөтөт да, карайт дагы, балким бир эле ТТГ керек болот. Мындай карап туруп, эгерде белгилери абдан ачык көрүнбөсө, кээде болот мындай под маской деп коебуз, башка оору сыяктуу жүрө берет дагы, бирок калкан бези күнөөлүү болгон болот да, иши бузук болгон болот. Ачык белгилери жок болот. Ошол себептен баягы кармалап көрөт да, бир эле ТТГны карап көрөт. Эгерде анын иши жакшы болсо, беркилерин изилдөөнүн кереги деле жок, кажети деле жок. Эгерде ачык белгилери турса, анда жанагы болгон 3 анализ менен эле аныктаса деле болот. Түшүнүктүү. Кайргүл Болотбековна, эгерде
кош бойлуу аялдын калкан безинде өзгөрүү болсо ошол терс таасирин тийгизеби ошо кош бойлуу аялга же болбосо баласына? Бул абдан жакшы суроо. Ар бир аял баягы турмушка чыкканда, баланы пландаштырган астында сөзсүз түрдө эндокринологдон көзөмөлүнөн өтүп коюш керек. Анткени ошол аялдын жана калкан безинин ишинен баланын мээсинин калыптанышы, жанагындай өсүшү, акыл эси же ошол боюнда болуусу, болбоосу бүт ошол аялдын калкан безинин ишинен көз каранды да. Эгерде жанагы ар бир ошол пландаштырып атканда тиреотропный гормон деген анализ бар. Бул 0,4-төн 4кө чейин нормада болуш керек. Эгерде аял пландаштырып атса, ошол 2,5-дан ылдыйраак болуш керек норманын ичинде. 4кө жетпеш керек. Ошондо баягы жакшы боюнда болот каалаган учурунда. Анан баланын дагы 12 жумага чейин түйүлдүк эненин калкан бези менен калыптанат. 12 жумага чейин жанагы баш мээси, сөөктөрү, омурткалары бардыгы калыптаныш керек да. Ошол гормон эгерде аялдык жогорураак болсо, ошонун бардыгы начар калыптанат. Баягы баланын акыл эси начарыраак, жана низкий IQ кретинизм деп коебуз го, ооруз. Бул дагы аялдын ошол калкан безинен болот. Ошол аял сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүндө болуп туруш керек. Анан йод менен сөзсүз түрдө дарыгер берет, профилактика кылыш керек. Эмизип аткан учурда дагы, төрөгөнгө чейин дагы баланы сүт аркылуу ошол йод менен профилактика. Рахмат. Телефон байланышыбыз бар. Угуп атабыз. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Зоң оорусу тууралуу суроо берели элек. Эжебизге каяктан барып көрүнсөк болобу? Телефонун адрестин. Болот. Бишкек шаардык Эндокринологиялык диспансер, Панфилова 199, Токтогул менен кесилишет. Келсеңер болот. Саат канчадан канчага чейин? Негизи эгер шаардын тургуну болсо, өзүнүн баягы жолдомо менен регистратурага келсе, ар бир район боюнча бизде биякта шаарда поликлиника боюнча дарыгерлер бар. Эгерде ушундай жолдомолор менен эме кылып келсе, ошол дарыгерлерге жазылат да, убактысы менен көрүнөт. Эгерде мага келем десе, 10дон 4кө чейин келе берсе болот. Рахмат. Телефон чалуулар абдан көп болуп атат. Дагы бир телекөрүүчү байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Угуп атабыз. Алло. Ассаламу алейкум. Мен Ош шаарында. Рахманова Амина. Алло, Ош шаарында Рахманова Амина. Угуп атабыз. Сүйлөй бериңиз. Угуп атабыз. Гормон щитовидный железеге анализ тапшырганымда, ТТГ тапшырганда да 10 чыкты да. Анан врач гормон дарыларын жазып бергенде, гормон дарыларды ичкенден кийин 5-6га түшүп калды да. Постоянно гормон дарыларды ичип зарарlı эмесми, ошону айтып бериңизчи. Рахмат зарарlı. Кандай? Дагы бир жолу кайталап койсоңуз. Акыркы сурооңуз. Рахмат сурооңузга. Ошо зыян эмеспи деди окшойт да. Мен түшүнүгүм боюнча дайыма ичип жүрөмбү деди окшойт. Бул эгерде сиздин жана ТТГ-10 чыкканы бул калкан безиңиз начар иштейт дегенди билгизет да, гипотиреоз деп коет. Эгерде калкан без начар иштесе, анда бул өмүр бою ошол берген дарыны ичип жүрөсүз. Жанагындай текшерип, бир 3 айда, жарым жылда бир текшерип, дозаны гана дарыгер сизге аныктап берип турат. Бир кезде кичине көбүрөөк доза
организм талап кылат, бир кезде азыраак доза талап кылат. Ошол себептен баягы контроль менен дарыгердин көзөмөлү менен өмүр бою ичүүгө туура келет. Рахмат. Угуп атабыз, дагы бир байланышыбыз бар, телефон. Саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчү, сиз байланыштасыз, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Алло. Угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Сүйлөй бериңиз, сурооңузду угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү. Байланышыбыз үзүлүп калды окшойт. Кайга токтотуп эми. Аныктоо жолдорун бүттүк окшойт жана. Эми Кош бойлуу аялдарга ошол себептен сөзсүз түрдө йод менен профилактика кылыш керек, дарыгерге сөзсүз көрүнүш керек. Ошол баланын акыл эсин жана кретинизм кылып төрөгөн бул преступленияда аны болтурбай коюуга ар бир аялдын, дарыгердин мүмкүнчүлүгү бар. Бирок тилекке каршы баягы көбү ага көңүл бурбайт дагы, дарыгерге бар десе дагы барбай жүрө бергендер толтура. Аялдар баягы учурунда кайрылышпайт. Бул жакта дагы ар бир эненин менимче жоопкерчилиги начар, жоопкерчилиги жоктугунан болуш керек да. негизи эле кош бойлуу болбосо дагы бардык эле адамдар бул ооруну убагында дарылабаса, күчөп кетсе, негизи бул дарт кандай коркунучтарга алып келиши мүмкүн? Эми жанагы иши бузулган учурда жүрөк кан тамыр системасына сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет. Жанагы гиперфункция кезинде тиреотоксикоз, токсический зобто баягы жүрөк кан тамыр системасын күчөтөт да ишин, жүрөгү дакылдап, катуу согот, арыктап, тердеп жүрө берет дагы, баягы зат алмашуу бузулат да, углеводдук алмашуу да бузулуп, кандагы канттын деңгээли өзгөрүшү мүмкүн, кант диабетине алып келиши мүмкүн. Же болбосо жүрөгүнүн согушун бузуп коюшу мүмкүн, туура эмес согот, тиреотоксическое сердце деп коет, туура эмес согуп атып, жүрөгү жабыркап калат дагы. Бул абдан оор учуру да. Көбү ошол учурга чейин жеткирбеген болот, көрүнбөй, дарыланбай жүрүп, же болбосо баягы убактысы жок, же дарыны маалы менен ичпейт, жакшы болуп калганда эле тыштап салат. Аны дарыгер сөзсүз түрдө бул тиреотоксикоз бир 10-15 күндө айыкчу оору эмес. Муну жылдап дарылаш керек, 1 жыл, 1,5 жылга чейин. Анан кийин акырындап дарыгер дозаны азайтып атып, анан кийин баягы токтотуп коет. Көбү кичине өзүн жакшы сезе баштаганда эле, кичине толуп баштаганда эле токтотуп салышат дагы, кайра баягы оору күчөйт, кайра келет, кайра ичип ушинтип атып жүрөктүн согушун бузуп алышат. Көз чыгып баштайт өзүнүн чанагынан, көз жабылбай калган учурга чейин болот, алып келишет. Баягы кургап баштайт көз, ошондой ооруларга алып келет. Түшүнүктүү, рахмат. Кайргүл Болотбековна, кыскача айтып бересизби, кандай жолдор менен дарыласак болот бул дартты? Ар бир түрү ар түрлүү жол менен дарыланат, ыкмалар менен. Мисалы үчүн жана буга чейинки телефон чалуулар боюнча гипотиреоз деп койгондо, калкан бези иштебей калганда анын ордун толуктап турган таблетка түрүндөгү дары менен дарыланат өмүр бою. Дарыгердин көзөмөлү менен. Кечиресиз, сөзүңүзгө аралжы. Кайра. Телефон чалуубуз бар студияга. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламатсызбы, угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Сүйлөй бериңиз. Алло. Сүйлөй бериңиз, угуп атабыз. Саламатчылык. Алло. Саламатчылык, сүйлөй бериңиз. Мен Кайргүл эжеге суроо берейин дедим эле. Угуп атабыз, бере бериңиз сурооңузду. Кайргүл эжеге суроо берейин дедим эле. Кайргүл эже, менде зоб бар да. Менде зоб бар, зобту
Зоопты меникini 2 степен деген. Анан бат сүйлөсөңүз Степен деген. дагы Мен азыр кош бойлумун. Мен йодомарин дарысын 6 жылдан ичип жүрөм. Ошо зыяны жокпу деп сурайын дедим эле. рахмат сурооңузга. бул йодомарин кош бойлуу болсоңуз абдан пайдалуу. Анткени калкан без айтпадымбы, сиз үчүн да, бала үчүн дагы азыр иштеп, сиздин калкан без биздин эндемиялык зонада абдан жабыркап атат. Ошол себептен сиз сырттан дагы тамак аш аркылуу аласыз, ага кошумча сырттан дагы таблетка түрүндө ичип турушуңуз керек. Төрөгөнчө жана баланы эмизип атканда дагы сөзсүз түрдө ичишиңиз керек. Рахмат. Жанагы дарылоо ыкма жолдорун айтып берип атсаңыз. Ошол өмүр бою толуктап туруш керек тиреоиддук гормондор менен. Бул дагы дарыгердин көзөмөлү менен. Эми эндемиялык зоб азыркы суроо боюнча эгерде калкан бези жөн эле чоң болуп, бирок иши бузулбаса, сөзсүз түрдө йод кошулган дарыларды беребиз. Суткалык муктаждыкта 200 микрограмм жаш курагына жараша. Анан 6 ай беребиз дагы, кайра ультрадобуштук изилдөө менен текшерилет. Эгерде көлөмү кичирейип, жылыш болуп баштаса, дагы эле ичет. Эгерде жылыш жок болсо, анда дарыгер башка дары кошот. Тиреоиддук гормондорду калкан безге баягы күч келтирбей, анын ордуна иштечү тиреоиддук гормондорду кошуп, калкан безин көлөмүн кичирейтүүгө жардам кылат. Жанагы шишиктүү узловой зобто болсо, түшүнүктүү эле айттык окшойт, эгерде иши бузулбаса, шишик 1 сантиметрга чейин болсо, жөн гана дарыгердин көзөмөлүндө болот. Эгерде 1 сантиметрдан көп болсо, бирок иши бузулбаса, жанагындай биопсия жолу менен аныктап алабыз. Шишиктин ичинде эмне бар экенин, коркунучтуу нерсе болбосо, анда пациентке мешать этпесе, жолтоолук кылбаса, кыйнабаса, анда дарыгердин көзөмөлүндө жылына 1 жолу ультрадобуштук изилдөө менен аныктап жүрө берет. Кээде шишик пайда болот да иши бузулат. Иши бузулса, анда сөзсүз түрдө ишин оңдойбуз. Ошол оңдоочу дарылар ичилет. Эгерде көп гормонун чыгарса, жанагындай анын баса турган гормондорду тиреостатиктерди ичет. Эгерде иши начар болсо, аз чыгарса гормонун, кайра толуктоочу тиреотропный гормондорду ичет, тироксинди, левотироксинди. Же болбосо 3 сантиметрден көп, же болбосо абдан чоң болуп, кыжаалат кылып, жашоо мүмкүн эмесин бузса, анда оперативдүү жол менен гана алып таштайт. Анан да кайсы түрү бар? Аутоиммундук тиреоидит деп жана суроо беришти. Бул учурда жанагындай көлөмү чоң, иши бузула баштаса, ордун толуктоочу гормон левотироксин менен көлөмүн кичирейтип, бул дагы көбүнчө өмүр бою дарылануучу калкан безинин богок оорусунун бир түрүнө кирет. Бизде элдер көбүнчө ошо богок оорусу менен ооругандар үй шартында дарыланып жатышпайбы? Ошол негизи туурабы? Эми жанагындай айтып атпайбы, возрождение деп, же болбосо көбү дарыгердин айтканын укпай, андан көрө сырттан бирөө көчөдөн же тааныштары бирөө айтканды тезирээк кабыл алышат дагы, тилекке каршы ошону аткарышат да. Көп учурда болот, бизде келет жанагындай йодду, кадимки настойка йод барго, раствор, ошону спиртовой раствор алып алып, канттын бетине тамызып, 1 каплиден 10 каплиге чейин, анан 10дон кайра азайтып, ич деп баягы сунушташат экен да, ошону ичишет. 1 капля йоддо бизде 1 айлык йод бар, 1 айлык биздин запас йод бар. Ошону 10го чейин көбөйтүп ичкенде калкан бези сөзсүз түрдө жабыркайт, ал туура эмес. Ошо йод тууралуу бизде атайын даярдалган сюжетибиз бар эле, ошого көңүлүңүздү буралык.
Адамдын ден соолугу үчүн ар бир макро жана микро элементтер олуттуу, айрыкча йод. Йод адамдын денесине синтездеши мүмкүн эмес. Ал тыштан келип, атайын даярдык менен тамак аш, суу жана кошулмарлан болот. Наристе балдар үчүн йоддун күнүмдүк муктаждыгы 50 мг. 2-6 жаштагы ымыракай балдар үчүн 90 мг. 7-12 жаштагы балдарга 120 мг. Өспүрүмдөр үчүн 150 микрограмм, боюнда бар жана бала эмизген аялдар үчүн 200 микрограмм. Кайсы табигый азыктарда йод бар? Бышырылган картошка 60 микрограмм, кара өрүк 400 микрограмм, треска 99 микрограмм, креветки 35 микрограмм, уй сүтү 56 микрограмм, кайнатылган жумуртка 12 микрограмм, табигый айран 77 микрограмм, йодтолгон туз 15 микрограмм, банан 3 микрограмм, клубника 13 микрограмм, ак нан 45 микрограмм. Кайыргүл Болотбековна, бизге берилген убакытта аз калды окшойт. Биздин ошо телекөрүүчүлөргө кыскача айтып бересизби алдын алуу жолдорунчу? Алдын алуу бул сөзсүз түрдө баягы деңиз азыктарын колдонуу, биздеги өскөн өсүмдүк, биздеги азыктарда аз санда, ошол себептен кичине болсо дагы рационго деңиз азыктарын жанагындай морская капуста, балык дегендерди анда санда кошуп туруш керек. Анан тузду туура пайдалануу, тузду десе эле баягы кашыктап жеп эмес, канча санда пайдалансаңар, бирок тамакка туура кошуу. Тамак даярдалып бүткөндөн кийин бир 5 минут калганда тузду кошуп туруп, анан кийин ичиш керек. Анан тузду туура сактоо, оозу жабык, күн тийбеген идиште, кургак идиште сакташ керек. Эмне үчүн туз? Анткени эң арзан, баардыгы кичинесинен чоңуна чейин ошол тузду колдонот. Нанды деле йодтошту, унду деле йодтошту, бирок ал кичине кымбатыраак болгондуктан баары аны ала албайт. А тузду баардыгы алат. Туура тандап, туура сактап, анан туура тамакка кошуп колдонуш керек. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда Бишкек шаарынын эндокринологиялык диспансеринин бөлүм башчысы Жоошбаева Кайыргүл Болотбековна болду. Кайыргүл Болотбековна, убактыңызды, алтындай болгон убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип, маек куруп берген үчүн сизге чоң рахмат. Сизге бекем ден соолук, ишиңизге ийгилик. Эмкиде көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.